ошол мына караңыздар мына 1 2 3 4 5 6 түшүм берди да булчу. Анан ал көчөттөрдү мага канча сомдон предлагать этти айтайбы? Жеп көрүш керек, даамдап көрүш керек. Анан кийин ошого жараша көчөтүм чында сапаттуу аларды көрүп анан заказ берип алыш керек да. Азыркы учурда мына Лохнес бышты, кээ бир сорттор быш элек. Караңыздар, биягы деле аркыбыз деле азыр бүт эле жерди кыдырсак, мынакей ушундай деңгээлге жеткен учур. Азыр эми бүт технология өнүккөн убакыт. Экспортчолорго да жакшы, дыйкандарга да жакшы, мамлекетке дагы экономикасына жакшы. Жакшы баа алыш бул дыйкандарга мотивация. Гектарларын көбөйтөт, объемун көбөйтөт. Грамотный аракет кылгандар обязательно ийгиликке жетишет. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Биз азыр Каражыгач айылында жүрөбүз. Билесиздер, 7 гектар иштеткен Кубанова мөмөчү эң кыйын мөмөчүбүз деп десем жарашат. Ушул жерге бир 4 гектар арналган ежевикасы бар. Бул жерде негизги сорт Лохнес. Анан биздин каарманыбыз мынакей мырза, тааныйсыздар, көптөгөн чыгарыштарга катышып келатат. Азыр ошо өзүнүн оюн анан негизи ушул жерден башталыптыр да барыча. Силерге азыр бир кенени айтып берет. Бир учурашып анан сөздү улантабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Биз азыркы учурда Кубанованын дыйканчылыгына келдик. Аябай жакшы, биздики дагы аябай жакшы болуп атат. Мына машаллах десек болот. Мына караңыздар, аябай сонун. Калибрлары чоң-чоң мында. Көрүсүздарбы? Ошол мына караңыздар, мына 1 2 3 4 5 6 түшүм берди да булчу. Анын эң үстүнөн баштап түшүм баштайт. Мына экинчи побектери түшүм бере баштады. Ылдый жактары көк. Мына үстүнөн баштап ылдыйына чейин түшүм бере баштайт да. Мына карасаңыздар, кап-кара сонун болуп турат да. Бул бизде ежевика деп айтып атышат, ежемалина депчи. Негизи бул кыргызча эметкенде бүлдүркөн. Бүлдүркөн. Комментарияны окуп калсаң да кыргызча сүйлөп бергилечи, сураныч деп атпайбы? Биздин эне тилибиз бузулуп баратат депчи. Мына биздин бүлдүркөндөр аябай сонун. Даамы дагы аябай жакшы. Мына азыр ошо эмеге Кубановага келгем. Кубановага келип, Эң башын айтып берчи. Ежевикага сен кандай болуп келдиң эле? Бизге айтып берсиң. Ежевикага келгеним себеби деген эмне болду? Кубанованын эң биринчи видео ролигини чыкпады беле. Мындан 2 жыл ашып калды окшойт. Ошондо деген бул моундай болуптур. Кубанова эме ийип туруп эмет койгон, салаңдап жүзүм болуптур. Монтур. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Дыйканга береке. О, машаллах. Рахмат. Эң биринчиден болуптур бир Кескабар деген YouTube каналга тартылган. Ошол жактан көрүп, сен үлгү алып, аябай Мен мотивация болуп баштагансың, Мен 2 жыл орудум да. 2 жыл оруп Кубанова чалам, көчөт барбы? Жок көчөт. Көчөт жок. Экинчи жылдан кийин келип дагы Кубановадан очередь деп көчөт ала албай койдум. Анан ошентип Кубановага келдим, Кубанова көчөт жок калды. Мен жазында келгем, Кубанова. Былтыр жазында келгем. Көчөт жок. Көрсө ежевиканын көчөттөрүн күздө эле брондоп коюш керек экен да. Күздө брондоп эле алып коюшат экен. Күздө элечи. Күздө эле брондоп алып коет экен да, эрте жазда көчөт таппайт экенсиң. Мындай редко экен да, табышың. Эртерээк кыймылдаш керек. Эртерээк кыймылдап, күздө эле келип брондоп, күздө эле апарып отургузуп койсоң андан жакшы экен. Туурабы аны? Анан ошентип мен тажрыйбам. Мен 2 жыл Кубановадан көчөт ала албай жүрдүм да. Жолсо мен качан эле ежевикаларым уже көп эле тажрыйба алып калмак экенбиз. Анан башка дыйканчылыкта эрте жазда ойгоносуң го. Помидор, бадыраң эметесиңби, эрте жазда көчөтүн аласың го. Алма бак болсо деле эрте жазда көчөтүн аласың да. Ежевиканыкы бул күздө эле экен да. Күздө эле брондоп, күздө жериң даяр болсо сентябрдан баштап эле отургузуп коюшуң керек экен. Анан ошол себептен мен күздө бактарактар эс алгандай эле, уйкуга киргенде эле биз деле унутуп калабыз. Жаз эрте келсе жан дүйнөбүз, дыйканчылыкка кызыккан адамдын жан дүйнөсү кыйналып эле, бактарак ушундай отургузсам дейт экенсиң, көчөт жок болуп калат экен ежевиканыкычы. Анан ошентип кыймылдаган, кыймылдаган кечет көчөт жок болуп калды. Мен деген көп жерди кыдырдым да. Көп жерди кыдырып, Кубановага келип көчөт жок. Анан бирок башка жактарга дагы бардым. Бар экен көчөттөрчү. Анан эң
башкысы бул көчөттүн сортун туура тамдаш керек экен да. Анан мен барып анан Коновадан сурап калдым, Азаматтан сурап калдым. Анан ошолордон сураганда даамы таттуу дегенди угуп аттым да. Анан даамы таттуу болсо, значит жакшы өтөт экен. Деп ошентип анан бирок мен башкалардан барып сурадым. Барсам Лохнесс деп эле айтышты да. Анан даамы кандай десем, кычкыл, арак ичкендей болосуң деди да. Аябай кычкыл. Титиреп кетесиң депчи. Анда сеники Лохнесс эмес экен го десем, мен Лохнессти алгам депчи. Манам действительно ошондой экен. Мен кийин алардын мөмөлөрү бушкандан кийин да бардым. Жесем аябай кычкыл. Анан бизде Лохнесс деп эле сата берет экен да. Анан ал көчөттөрдү мага канча сомдон предлагать этти айтайбы? 20 сомдон предлагать этти. Мен көчөтүмдү эсептедим. 200 000 сомум бар да. 200 000 сомум менен мен мурунку чыгарылышта айтпадым, 200 000 сом. Мен эсептесем 200 000 сом жетмектигир ашып калат экен да. 20 сомдон көчөт алсамчы. Анан мен ойлонуп отурдум. Эми бул ежевика көп жылдык түшүмдү бере турган мөмөлүү бак болгондон кийин буну деген жакшы сорт алышым керек экен. Мөмөсүн тергенде дагы жакшы мөмөлүү сатканда да жакшы болсун. Көчөттөрүм да сатып кала турган болсом, ошо көчөттөрүм да сатканда жакшы элдер таза сорт экен деп алып, алардын дагы содасы болуп, мөмөсүн сатып, үй бүлөсүн багып, ошондой болсун деп, анан мен кымбат болсо дагы ошо Лохнесс сортун 100 сомдон алгам да. Бери момда эмне берсең, биздин үнү сугала берет. Анан ошондуктан Лохнесс сорту действительно жакшы экен. Калибри чоң, даамы таттуу. Былтыр биз Азаматтыкында жүрүп, Азаматтан көчөт алганбыз да. Азаматтан көчөт алып, ал жакта жүрүп, мөмөсү кандай болот экен, биз терип дагы иштеп жүрдүк. Андан кийин Коновадан да келип тажрыйба алып, ошондой иш аракетинде жүрүп атабыз да. Жакшы тажрыйба алып, кантип өстүрүш керек экен депчи. Эми 1-2 жыл эле баягы кыйын болуп үйрөнүп алдым дей албайт экенсиң. Мисалы Конова көп жылдан бери багат. Тажрыйбасы бул жактын басып өткөн жолун биз дагы басып өтүп атабыз. Ошондо да келип көп нерсени сурап, жакшы тажрыйба алып атабыз да. Кандай дары бериш керек экен, кандай өстүрүш керек экенин, ошоларды үстүн жабыш керек, жаппаш керек. Ошолардын баарын Коновадан көбүрөөк тажрыйба алып атабыз да. Демек, мынакей, бүгүнкү күнү мен азыр дароо эле көчөткө өтүп кеттик окшойт, жана көчөт алып атканда эртерээк заказ кылыш керек экен, эртерээк издениш керек экен. Анан мен өткөн чыгарыштарда баары эле айтышат да, ошол ежевика өстүрүп аткан талаага барып, жөн эле бирөө реклама кылып койсо эле барып эле алып албай, колдон келишинче ошо зыйканга барып, өстүрүп аткан жеринен ооз тийип, бир убакыт бөлүп. Бул эми Сиз да ошентип кошуласызбы ошондой кеңешке? Биринчиден бул көчөткө өтүп кеттик да бизчи. Көп макул эми көчөт тууралуу бир сүйлөп коелук. Бул көчөттү барып туруп көрүш керек, анан көчөт аябай сапаттуу болуш керек. Себеби аябай көп звонок берип атат. Меники куурап калды, көктөбөй калды, оору түшүп атат депчи. Көчөттөр оору болгон болсо, тамырлары жакшы болбогон болсо, ошондо проблемага чалдыгат. Ошон үчүн биринчи барып сортун көрүш керек, мына мырза айткандай, жеп көрүш керек, даамдап көрүш керек. Анан кийин ошого жараша көчөтүм чынында сапаттуу, аларды көрүп, анан заказ берип алыш керек да. Эметкен. Андан сырткары ошол алган киши менен постоянно иштеш керек, ал 1 жыл, 2 жыл. Баягы совет алып туруш керек. Анда кылбаса уже мындай да болуп калат экен да. Көчөт маселеси боюнча келгенде жашыра турган эмеси деле жок. Могул көчөттүн ооруга туруштук бере турган сорттору бар, туруштук бере албай турган сорттору бар экен. Мисалы деген, могу ежевика Лохнесс сорту карасаңыздар, ожог алган эмес. Күндүн нуруна. Анан башка сорттор бар экен. Ошо 20 сомдон да айтканчы. Аны деле Лохнесс деп сата берет экен. Бирок анын түпкүлүгү кайсыл сорт экенин точно билбейбиз да. Анын ондайдан бышып туруп эле аппак болуп туруп ачып кетет экен. Күнгө күйөт да. Биринчи 10 күн эле бышып берет экен. Ал сортчу. Андан кийин мына мондой болуп, көк-мөк болупчу. Кызыл көк болуп эле тура берет экен. Бышпайт экен да. Ал жана клеш деген ооруларга аябай чалдыгып эле, кар жаганга чейин ушундай көгүш кызыл болуп эле тура берет экен да. Могу Лохнесс сорту, мына карасаңыздар,
аябай жакшы бышкан. Чоң, анан даамы да таттуу. Күйгөн жок, Күнгө күйгөн жок. Затемная сетка жок бердечи. Меники нижний зонама барсаңыздар деле кеспейт. Ал жакта дагы затемная сетка жок. Анан азыркы учурда мына экспортерлорго эмне болуп атат? Тажрыйба алып атабыз да бизчи. Экспортерлорго калибри чоң, өңдүү, түстүү, клешпикке оорубаган, ожог албаган, даамы таттуу боло турган болсо, ошол сортторду алып кете берет экен да аларчы. Анан ошол суроо талаптарга 100% жооп берген ушул Лахнес сорт болуп атат да. Лахнес сортчу. Сенин тажрыйбаңда. Менин тажрыйбамда. Андан сырткары ранний сорттор канчалык ранний чыккандыгынан ал мисалы бир аз кисло-сладкий боло турган болсо, кислойлугу боло турган болсо, ранний болгондуктан ал жаңылык болгондуктан ал сорттор мөмөсү сатылып кете берет экен да. Ранний, средний, поздний. Азыркы учурда мына Лахнес бышты. Кээ бир сорттор быш элек. 60-70% башка сорттор быш элек. А могу Лахнес сорту бышты. Мына караңыздар, Аллахка шүгүр. Сонун болуп. Мен байкадым да, нижнийде ортоңку зонада да бир съемка кылгам, анан нижний зонада деле. Азыр деле барып тартабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Быш элек да, жаңы бышып келатат. Биякта экинчи, үчүнчү терим болуп атат. Бияктын негизги сырын айтып бербейсизби Кубанова? Эмнеде болуп атат? Сиз туура сугарып атасыз же подкормкасын туура берип атасыз? Ошондонбу эми үстүртөн деле айтып берсеңиз. Үстүртөн айтканда караганда Караш керек, Караш керек. Агротехнологияны туура эсептеш керек. ар бир немени өз учурунда берип караса, бул деле өз учуруна бышат. Агротехнологияны туура сактагансыңар, жылдан жылга силер эрте түшүмгө жеткенге аракет кылып атасыңар. Баасы жакшы болуп турган кезде. Бул жерде мына биздин биякта мына кошуналар бар. Ушул тегеректе дагы бизде көп да мына кошуналарда. Бишелек алардыкы. Сизгичилик. Силер туура агротехнология болуп атасыңар, Азыр биздики бышып атат. Биздики бышып атат нижний зонада. Азыр 15 киши тергимге кирип кетти. Тергимге кирип кетти. Азыр объем чыкпай калып, азыр Кубанова келгем. Сиздер биякта экенсиздер. Азыр объем чыкпай калды дегенде кандай эме экспорткабы? Экспортко суроо талап көбүрөөк болуп атат да азыркы учурда. Сага келди, сен мынча чыгарып бересиң дегенде сен анча чыгарып. Менде аз болуп атат. Жаңы бошоп атат да. Жаңы бошоп атат. Андан сырткары экспортерлор жылдан жылга караганда көбөйбөдүбү? Көбөйүп азыр бардыгына бирдей жеткизип берүүгө максатында аракеттенип атабыз да. Анан азыркы учурда баасы жакшы, шүгүр эле болуп атат. Эми экспортерлор бар азыр. Жакшы баа өтүп атат. Экспортерлор бар. Июль айында келелек, мына 28-июнь. Жакшы, Кудайга шүгүр деп атасыңар, мынакей. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, урматтуу дыйкандар, урматтуу көрүүчүлөр. Мына оператордон сурап кетейин, мынакей. Караңыздар, биягы деле, аркыбыз деле азыр бүт эле жерде кыдырсак, мынакей ушундай деңгээлге жеткен учур. Биз көптөн бери тартып келаткан ежевикабыз, мынакей мына ушундай результаттар болуп атат. Азыр дагы тиги холодильникке барып бир тартабыз. Ошол жерден дагы бир маалымат беребиз. Мырза, сенин мынакей могу түшүм боюнча эмне дей аласың? Албетте бул сонундай ежевика сонун жакшылап карап, өз убагында витаминдерин берип, Кубановадан көптөгөн опыттарды алып атабыз, тажрыйба алып атабыз, үйрөнүп атабыз. Ушундай жакшы карап койсоңуздар, мына карабайсыздарбы? Аябай эле мындай айтканда кокон гүлөстөр азылып турат десек деле болот да. Аябай эле клубника, малина, ошондой эле сыяктуу ежевика болуп атат да азырчы. Анан азыркы учурда Айсбеке, мен деле ойлонуп аткам да, мен Кубановадан мисалы мен Кубанованы жаман көрбөйм. Кубановага рахматымды айтам. Бирок мен буга чейин баштап атканымда элдер көчөт алып атат, отургузам деп атат. Элдин баардыгы көчөттөрүн отургузуп алса, мөмө көп болуп кетсе, завал болуп кетсе, ушу мөмөлөрдү кантип сатабыз деп мен деле ойлогом да. Азыр башка деле жаңы кызыгып келаткан адамдар деле ойлошу мүмкүн да. Бирок дальнейший кандай болот билбейм. Азыркы учурда мен өз калоо менен отургуздум, мөмөм бышып атат, эч кимге наразычылыгым жок, мөмөмдү сатып атам, шүгүр сонун эле иш кылып келип атам да. Анан мурда деген экспортерлор болсо башка кычкыл сорттор дагы бар да. Кычкыл сорттор болгондуктан алар ежевиканы Казакстандан алып кетишкен.
ежевиканы азастан бир 25 жашыктан алып кетишкен. Анан былтыр биз именно Лахнес сортун апарып эметкенден кийин Россияга барды. Калибри чоң, дамы таттуу, транспортабельность жакшы болгондуктан бул ежевика мага чалышты. Мырза, сенин ежевикаң Россияга жетти, сонун экен. 25 жашык алып жүргөн киши мага 3 тонна деди да. Малина клубникалар менен 3 тонна 3 АТК кетирет экен. Ошонун ичине 1 тоннадан кетиришим керек. 3 тонна ежевика керекпи депчи. Ал объем канча 20дан ашык ежевика баккан адамдарды табып, изилдеп, ошолордун баарын бириктирип туруп экспортерлорго биз былтыр жеткизе албай койдук. Былтыр 350 сомдон бары 230 сом, 250, 260, 270 ар кандай болду да. Эми расходтон сырткары 230 сом деп эсептей берсе экен. Бирок баасы жакшы. Азыр баасы 230 сомдон көйдө азыркы учурда. Азыркы учурда, бүгүнкү учурда мен мончадан сатам деп айткан жокмун. Экспортерлор өздөрү 340 сомдон деп бааны коюп беришти да. Бүгүнкү учурда, бүгүн канчасы ушулар? 28-июнь. 28-июнда 340 сомдоп берди да. А дальнейший кандай болот мен билбейм. Эми урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул баалар боюнча белгилеп кете турган нерсебиз. Биз бүгүн айттык мындай баа депчи. Бирок бул мындай баа дайыма тура берет деген нерсе эмес да. Бүгүн 300 сом болушу мүмкүн, эртең 100 сом болушу мүмкүн. Базар баасы. Базар чечет да. Бирок бүгүнкү съемка бүгүн болот, бүгүнкү бааны айтканда 340 сом болуп атат да. Анан эртең 200 сом болуп калабы же 500 сом болуп калабы, аны биз билбейбиз да. Ооба. Ошону эске алыңыздар. Анткени деген биз 230 деген бааны эмнеге алдык? Анткени биз бир нече дыйкандардан сурап келип, ошол баа турганда, бүгүнкү ошол баадан орто баадан өйдө сатылып атат. Бул эми чоң жоопкерчилик да, негизи Кубанова. Анткени деген азыр мисалы үчүн биз 230-300 сомдон сатылып атат деп айтып койсок, кийин деген дыйкандар бышып өзлөрүнүн массасына киргенде анда баасы арзан болуп калышы мүмкүн. Анда деген мына силер Агролайфка айткансыңар, мынакей мынча 300 сом болчу, биз 100 сомдон эле сатып атпайбызбы деп. Биз аны чече албайбыз да. Мен Агролайфта эмнени көрсөткүм келип атат? Дыйкандар мынакей иштеп атат, оокат кылып атат, сонун момундай результаттарга жетип атат деген нерсени да жеткизип атабыз да. Эч кандай көчөт сатып, бир немке сатып деген максатты эле алдыбызга койгон жокпуз. Кубанованын өзүнүн очередке турган, пирот туруп алган, көчөткө туруп алган кишилер бар. Анан биз сурандык, ошон үчүн бизге интервью берип атат. Чоң рахмат ошого. Туурабы? Кубанова, өзүңүздүн ой пикириңизди айтып коюңуз. Өзүмдүн ой пикирим ар бир кишинин өзүнүн эрки. Кааласа эксин, каалабаса жок, кааласа жатып алсын. Эч кимге күнөө койбош керек. Мисалы үчүн эртең келечекти эч ким билбейт. Эртеңки баанадан эч ким билбейт. Ошон үчүн туптура эртеңки күн, бүгүнкү күн сый болот. Кечеги күн история, бүгүнкү күн сый, эртеңки күн сыр деп айтылат да. Аны же эч ким айта албайт. Ошого эми эртеге кандай болот билбейм, бүгүнкү күндөгү неме азыр ушундай. Ошого баардык адамдын аракетиге жараша Кудай бере берет экен. Кысасы айтпакмын. Мырза деле канча гектарлап эле жылдан жылга гектар кошулуп эле иштетип келатат. Эгер ошого көзү жетпесе, мындай как дыйкан катары көзү жетпесе, анча гектарды алып иштетпейт эле да. Ооба, биз дагы кошуп атабыз, анан дагы эме съемка болуп атат. Дагы мен ошол верхний зонадан, мисалы жакшы суу каттуу, жери семиз жерлер болсо, түз жерлер болсо, мен дагы 10 гектар алам. Буюрса. Арендага бир 10 жылга договор түзүп, иште эме ким жери бар болсо айтса болот, мен номеримди калтырып койсоңуздар. Учурдан пайдаланып, дагы буюрса 10 гектар отургузайын деген максаттарым бар. Жакшы. Тактан көчөт чыккандарын дагы отургузам да. Быйыл мен көчөт сатуу мындай план деле жок. Көбөйтүш керек болот да дагычы. Суроо талап бар, моментинде пайдаланып, моментинде иштеп алыш керек. Жер маселеси боюнча бир сүйлөшүп кетпейлиби? Жердин кыртышы, биздин жерлер ушул өйдөңкү зонада ежевикага мындай азыр результаттарын көрсөтүп атабыз, ылайыктуу эле экен да. Бирок эми балким ошол жерди дагы ошого алып келиш керек. Жерди бир дыйканчылык кылам десең, биринчи очередь жерди караш керек да. Анан сууду караш керек. Анан сортту караш керек.
Анан ошол жерде баягы жолго салуучу бир агроном билген кишини неме кылса ошондо жаңылбайт. Бул жердин жерлери ежевикага башында ылайыктуу беле? Жок, ылайыктуу эле. Просто эми жер бир жер мындай иммунитети жакшы, мындай жакшы семиз болот, бир жер мындай арык болот, не болот да. Ошолорду оңдоп алганга мындай обязательно агроном керек да. Биринчи эксперт текшертиш керек жерди дегендей. Сөзсүз лаборатория кылып, неме кылып. Азыр эми бүт технология өнүккөн убакыт аракет берген кишиге азыр бардык нерсе жеткиликтүү. Изденген кишиге бардык нерсе жеткиликтүү. Анан бирок бир кишиге мисалы үчүн ягода жагат, ягода менен жакшы баадай бир ийгиликке жетишет. А бир киши мисалы үчүн базарда отуруп ийгиликке жетишет. Ошого экспорт кылып, бирөөсү экспорт менен ийгиликке жетишет. Ошого кызыккан нерсесиге аракет кылыш керек. Кызыкпаган нерсеге аракет кылбаш керек. Биз азыр агроном деп атабыз. Агроном бизде аста. Анан тажрыйбалуу дыйкан менен эле кеңешип иштесе болобу? Неге болбойт? Тажрыйбалуу дыйкан менен агроном экөө почти экөө бирдей эле болуп калды. Мисалы үчүн менин дагы специм таможник. Таможник. А бирок мен ушул өзүм ушул багытты тандадым. Таможняга мен неме кыла албадым. Потому что мен динди бир аз түшүнгөнүм үчүн гана лепрайда мен корктум. Чынын айткандачы, мында эч кандай секрети жок, неме жок. Лепрайдан корктум Аллахтан. Ошон үчүн бияка мен түштүм, бирок ошого аракет кылдым. Бирок кече жасап эле бүгүн жетип калган жокмун. Буга менде көп менет болду. Ушул деңгээлге мына көп менеттин аягында эми жетиштик дейм. Бизде жана сиз айтып калбадыңызбы эме деп экспорт боюнчачы, анан дыйканчылык деп мырза сага суроо. Конов айтып атат, дыйкан болгондон кийин дыйкан болуш керек, экспортто колдон келишинче эми мындай же тияктан болуш керек, же бияктан болуш керек депчи. Сен оюң боюнча экспортер дагы, дыйкан дагы болуп кетсе болобу? Менин оюмча бир жолго салып алгандан кийин, дыйканчылыкты бир тажрыйба алып, жолго салып алгандан кийин, бул эле биз только экспорт эле маселеси менен эле такалбайт. Азыр переработка заводдор боюнча дагы аракет кылсак, ошондо бир биз пик уровеньге чыгышыбыз керек да. Бир эле адамдын колунан келбейт. Мисалы Кубанова, мен дагы бир канча дыйкандар бар, ошолор менен биригип, кеңешип, анан өнүксөк болот да. Бул бизге ягода тармагы бизге келгенде бир 6-7 жыл эле болду да. Европада деген канча 300 жыл, 400 жылда баштап кылып алар ушундай пик уровеньне келген да. Биз жетпей калсак да ушу менетти кыла берип болсок, бала чакабыз ошол менетти кылып калат да, буюрсачы. Азыркы учурда эң эле сүйүнүп аткан нерсе, мен пойломдо азыр бүгүн 15 киши тергенге кирди да. Сен пойломго барганда өзүнчө кеп кылабыз. Киши жумуш менен камсыздалып атат. Демек өзүбүздүн элибизге пайда болуп атат да. Демек баягы эгер экспорт маселеси боло берсе, кыйынчылык боло берсе, айла жок дыйкан ошол жака барат экен да. Эгер аякты ар бир экспортер өзүнүн ишин жакшы кылып кетсе, дыйкан өзүнүн ишин жакшы кылып кетсе, анда өнүгөбүз. Туурабы? Ар бир өзүнүн мындай бири менен мындай байланыштуу эки адис да, экспортер. Анан ошондуктан бир экспортерлорго да кайрылып кетели. Иштеп атканыңарга рахмат. Ал деле оор жумуш да, кыйын жумуш. Жумуш жок. Анан эң негизгиси бул жерде эгер биз экспорт кылып отуруп, эми соода деген бияктан арзан алып, тияка кымбатыраак сатам деген максат да, эң негизги максат да ошолчу. Системасы ошондой. Бияктан арзан алып, тияктан кымбатыраак саткан кылат. Бирок эгер биз дыйкандардан аябай максимальный түрдө ылдый баа ала берсек, бизди дыйкандардын мотивациясы түшөт дагы. Биз ошол эле экспортко кийин объемда чыгара албай, өзүбүз кайра алды түшүрө беребиз да. Ошондуктан эгер дыйкандардан жакшы бага алынса, ортодон бир жакшы объем менен тияка сатса, анда экспортерлорго да жакшы, дыйкандарга да жакшы, мамлекетке дагы экономикасына жакшы. Дыйкандар ошентип кетет дейм да. Просто баягы бир ойлонуп коюш керек, эгер биякты дыйкандар жеп эле арзан ала берсек, тияка кымбатыраак сата берсек деп ошондой ой жүгүртүү болсо, анда биз бул нерседен акырын бизди түшүрө берет да. Өнүкпөйбүз. Өнүкпөгөнгө ошентип отуруп өзүңөрдүн да ишиңерге дагы зыян келтирип аласыңар да. Жакшы баа алыш бул дыйкандарга мотивация. Гектарларын көбөйтөт, объемун көбөйтөт. Туурабы? Ооба, туура. Кубанованын бизге бергени биздин устатыбыз болуп калды да. Кубановачы чоң терең ыраазычылык билдиребиз.
өтө өйдөн дагы айтпайт, өтө ылдый дагы айтпайт. Болгондой айтып берип, көп нерселерди үйрөтүп, өзүнүн 7 жылдык башынан өткөн опыттарды айтып берип, мисалы да Кубанованын эмнелерин эметип атабыз биз. Ежевиканын ушул эле жерден айтып кетейин, анткени Кубанованын полюсундабыз да. Могул жакты кескенде, ылдый жактан кескенде, могул бутактар ылдый жактан чыгат экен да. Анан могул мөмө байлаганда ылдый жагынан бери байлап келе берет экен да. Мен өзүм болсо өз билемдик менен кылып туруп, мен ол өйдө жактан кесип алгам да. Өйдө жактан кесип алганда бул кескенден 3-4 бутакты өйдөсүнөн эле кой берип коет экен да. Анан үстүн жабыш да кыйын болуп калат экен. Кубанова мага эфирден сырткаркы көп нерселерди айтып берип атат да. Мырза, ылдыйынан кессең, ежевика жерде мондай өсүшү жакшы болот, анан үстүн агроспан менен жабылат да. Агроспан менен жапканда да оңой болот экен депчи. Анан Кубанованын айткандарын мен ойлонуп, Кубанова туура айтып атыптыр депчи. Көп нерселерди тажрыйбалап атабыз да. Өйдөсүнөн кесип болгондо. Сөзүңө аралжы. Биз азыр бул сен технический жагын айтып атпайсыңбы? Монт кесет экен, тиндет кесет экен. Муну айта берсек, сөз көп. Өзүнчө Telegram канал ачып атабыз. Булар керек. Бул боюнча өзүнчө кыска роликтерди Telegram каналга чыгарабыз, жакын буюрса жакын арада. Анткени буну көп сүйлөп кете беребиз да. Рахмат, Алла разы болсун. Мынакей бул кишиге рахмат айталы. Биз Агролайф KG YouTube каналдан рахмат айтабыз. Анткени деген бизге көптөгөн чыгарылыш, биздин дыйкандар мындай мотивация алып, сизден билим алып эметип атат деп терең ишенебиз. Мындан тышкары дагы көптөгөн чыгарылыштарды алдыда коюп келатабыз. Буюрса жакында подкастта тартабыз деп пландап атабыз. Мына бүгүн эле сүйлөштүк. Сиз өзүңүз биз кайрылып, анан бир коштошуп коюңуз. Эмки чыгарыштардан анан дагы көрүшөбүз. Дыйкандар вообще кызыккан, ягода сүйүүчүлөр. Эми ушул канча бир деңгээлде адамдарга мындай жардам деле тийди. Анан Рахмат. мындай өздөрү эптей албаган адамдар деле болду. Ар кандай болот экен немедечи? 5 кол тең эмес экен. Бирок бул нерседе эч кимден капа болбош керек. Потому что дыйканчылык бул өзүнүн аракетиге жараша болот экен. Ана ушинтип баягыдай мына азыр ыраазычылык билдирип атпайбы? Ыраазычылык билдирсе бир аз болсо да сүйүнүп калат экенсиң да ичиңден. Анан өткөндө сен дагы бир мен шакирттеримдин бирөөсүн тартыпсың. Бакыт деген Воен Антоновкада. Ал бала дагы аябай жакшы бала. Баягыдай аракетчил бала. Өзүм да грамотный бала, органда иштеген, грамотный бала. Ошондой баягыдай грамотный аракет кылгандар обязательно игиликке жетишет. Анан изилденбегендер алар дагы мурдагы немеде калат. Анан кийин күнөөнү кое берет экен да. Комментарий жазганда дагы кичине ойлонуп жазса дейм да. Эч ким сүйрөгөн жок. Мисалы үчүн мен деле ой максатым бир адамга пайдам тийсин, зыяным тийбесин дейм да. Бардыгыңыздар тынч болуңуздар. Кудайым өзү колдоп, дыйканчылыктарга бардыгына береке берсин.